Мырзаки айыл аймагындагы Марат Разаков атындагы балдар үйүнүн окуучуларынын маанайы бүгүн көтөрүлдү. Анткени алар балдарды коргоо күнүнө арналган иш-чарада күтүлбөгөн белектерге ээ болушту. Жогорку кеңештин депутаты Сүйнө Мырзаковдун демилгеси менен 7 окуучуга 7000 сомдук банктык депозиттик каражат айыл банктын счетуна салынып, балдардын келечеги үчүн аталык камкордук көрүлдү. Мынау ошол сиздердин бүгүнкү алып аткан белегиңиздер берекелүү болсун. Биздин ушул максатыбыз ушул балдар эртең 18 толгондон кийин ушул мектептерди ийгиликтүү аяктап, жогорку балдар менен алдыңкы окуучуларга өтүүгө биз тилектешибиз. Ошо силерге бир жашооңордун башталышына бир жакшы бир жөнөлгө болуп калсын деген бир ниет менен мен ойлойм, балдар ар бириңердин келечегиңерди Кудай пешиңе жазып койгон. Силерден бир гана нерсе керек, силер аракет кылышыңар керек. Силер талыкпай окушуңар керек, билим алышыңар керек. Билим эч качан жерде калбайт. Билимдүү адамды ар бир мекемеге, ар бир ишканага, мамлекетке өтө билимдүү адам муктаж. 7000 сомдук банктык депозитти ата-энесинен ажырап калган балдарга тапшырылды. Окуучулар качан гана 18 жашка толгондо банктын келишимине ылайык каражаттарын ала алышат. Ага чейин ар жыл сайын кайрымдуу инсандар тарабынан каражаттар толукталып турат. Алардын катарында бүтүрүүчү класстын окуучулары дагы бар. Учурда жогорку билим алуу үчүн бир кесиптин ээси болуп, коомго салым кошуу үчүн аракет кылып жатканын айтат. Аны менен бирге бүгүнкү майрамга күтүлбөгөн белек болгонун кошумчалашат. Бүгүн 1-июнь балдардын эл аралык майрамына бизге аябай чоң белек болду. Биз эми жакында эле ОРТ тапшырып келдик. Тарых мугалими болуп, жакшы окуучуларды, мектептен жакшы окуучуларды бүтүрүп, келечекте ошол балдарды да жакшылыкка үндөгүм келет. Жок, күткөн эмеспиз. Бул бизде биринчи жолу болдук мектеп-интернатта. Биз үчүн балдар күнүндө, майрамда бизге чоң белек болду, күтүлбөгөн. Ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Буюрса сиздердин да жолуңуздар жолдоп, биз дагы ушундай жаш балдарга жардам берген, буюрса чоң инсандардан болобуз. Биздин алдыбызда келечекте ушундай жаш балдарга колубуздан келсе жардам бергенге аракет кылабыз. Бул белекти алыш үчүн мен үчүн өтө сыймыктуу болду. Мен бул жерде ошо берген айгайга дагы эжекелерге жана өзүбүздүн директорубуз Токтогул айгайга өтө ыраазымын. Мен бул мектепке келгенде абдан сыймыктанам. Келечекте мен дагы 11-де окуйм деп Кудай кааласа ниет кылдым. 11-де окуп жакшы бүтүрүп врач болсом деп ушундай тапшыра турган оюм бар. Мен өтө бактылуу адаммын деп айтсам деле болот. Мен бир эле мен эмес, иним дагы кошо алган үчүн мен абдан сыймыктанам. Балдар үйүнүн жетекчиси Токтогул Курмановдун айтымында мектеп-интернаттын тарыхында мындай камкордук биринчи жолу болуп жаткандыгын баса белгиледи. Бул камкордук аталган окуучуларга жыл сайын көрүлүп, тийиштүү сумма менен толукталып турмай болду. Аталган жатак мектепте 181 окуучу билим алат. Алардын жашоо шарттары тамак ашы мамлекет тарабынан камсыздалган. Ар бир окуучуга 7000 депозит айыл банкка таштап, документтерин баарын ырастап койду. Бул окуучулар Кудай кааласа 18-ге толгондо ошол канча акча топтолгон болсо, ошончо акчаны алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул деген сөз мектепти бүтүп атканда алдыга чоң кадам таштап, тартынбастан кетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деген сөз. Ушундай идеяны таап чыккан Гүлжамал Жороева эжекебизге көмөктөш болгон. Анан ошону колдогон Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевичке şu 181 баланын атынан, өзүмдүн атымдан аябай чоң ыраазычылык билдирем. Анткени ар бир адамдын колуна мындай иш келе бербейт. Бирок биринчи жолу ушундай депозитке жеке адамдын салым кошкону биз үчүн мактанаарлык нерсе. Бул саамалыкты улай эле Өзгөн районунда Айдана балдар реабилитациялык борбору ачылды. Буга чейин ата-энелер ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын алыскы райондорго алып барып дарылатып, каражат жагынан аксап келишкен. Аталган реабилитациялык борбордо балдарды дарылоого бардык шарттар каралып, 15 жашка чейинки балдарды кабыл алышат. Буга чейин балдардын реабилитациялык борборуна муктаждык жаралып келген. Негизинен биздин Өзгөн районунда мындай жок да, реабилитациялык центр жок экен. Ошол себептен анан биз ата-энелер өзүбүз ушундай немеге келип, ушуну ачалы деп апалардын колдоосу менен ошол ачып атабыз. Бул жерде ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дарылоо болот, анан массаждар болот,
ошо лечебный жактары, врачтар баары ушул жерде болуп турат. Биздин ушул реабилитационный центрибиз 2-нчи этажы 5 бөлмө, 1-нчи этажы 2 бөлмөдөн бир бөлмөсү жатаккана болот, бир бөлмөсү ашкана болот балдарга. Андан сырткары бизде летний ашканалар бар. Основной азыр жайында балдар эшикте тамактанып, эшикте ойноп, анан кийин жатышат. 2-нчи этажында лечебный корпустар болот. Эске салсак, аталган иш-чаралар бүгүн 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулду. Бул жылы Өзгөн Мырзаке жергесинде балдардын майрамы өзгөчөлүк менен өткөрүлгөнүн айтышат. Айымкан Исрал кызы, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош облусу.